Жумгал районунун Баш Кууганды айылынын тургуну Насыкат Жунушалиева 8 баланын энеси. Ал жолдошу менен бирге өтүп жаткан кароо сынакка катышуу үчүн мыкты даярдыкта келишти. Жолдошубуз камкор ата, 8 баласынын атасы, 5 балабыз мектеп окуучусу, 5өөсү окуйт. Экөөсү садикте, кичинекей менен үйдөмүн. Жолдошум ошо ооз насос станциясында иштейт кара кечеде. Ошо 8 балага камкор ата, багат, жардамы жакшы, зор. Ошо балдарды эч нерседен кем кылбайт. Апник долбоорунун көп пайдачылыктары бар. Туура тамактануу, балдарга кандай кам көргөрүү, жашылча жемиштерди кантип өстүрүп алуу, көп жактарын үйрөнүп алдык. Айыл чарбасынын өндүрүмдүүлүгүн жана тамак ашты жакшыртуу долбоору райондун Байзак жана Баш Кууганды айыл эли менен тыгыз иштешип келишет. Тургундар долбоор менен экологиялык таза азыктарды өстүрүү, жашылча жемиштерди багуу боюнча багбанчылык кылуу окууларынан өтүшүп, ар кандай колдоолорду алып келишет. Долбоордун 3-чү компоненти бул бүткүл дүйнөлүк эмчек эмизүү жумалыгы. Анын алкагында камкор ата эне сынагы уюштурулуп, ага 3 жуп катышты. Тамак ашын кээде өсүм жасайм. Сынактын эрежесине ылайык катышкан үй бүлөлөр өздөрүн тааныштырып, андан соң аталар төрөт үйүнө эне менен балага керек болуучу кийим кече жана буюмдарды чогултуп, эне сүтү менен ымыркайды багуудагы эрежелер, ден соолукка пайдалуу азык заттар, көндүмдөр менен ата тарабынан көрсөтүлүүчү колдоолор тууралуу суроолор берилди. Мурун убагында бул долбоорду окуганга чейин аялдар эле баланы багат, анан эркек кишинин тиешеси жоктой кыргыздар ошондой кабыл алчу. Азыр болсо баласын киринткенге чейин папашалар өздөрү киринтип калышты. Буюрса бул долбоордун ишин ийгилик каалайбыз, мындан ары улана берсе. Бүгүн ошо долбоор уюштурулуп болуп аткан экен. Мен жолдон келатып эле случайно кирип катышып калдым. Жакшы долбоор экен, эртерээк билгенде мен деле катышып калмак экенмин. Мындан да улануусун каалайт элек. Кароо сынактын жыйынтыгын калыстар тобу чыгарышып, таймашка катышкан ата-энелерге ээлеген ордуна жараша айыл өкмөтү тарабынан баалуу белектер кыйгарылды. Бул сынакка биздин айыл аймактын тургундарынан 3 ата-эне үй бүлөсү менен катышып, жергиликтүү аймактын бюджетинен акча каражаты бөлүнүп берилген. Бул кызыктыруучу сыйлыктар камкор ата сынагынын негизинде жеңүүчүлөр аныкталып, айыл өкмөтү тарабынан берилди. Эненин сүтү жаңы төрөлгөн ымыркайларды керектүү азыктар менен камсыз кылуунун эң жакшы жолу экенин адистер белгилешет. Бул күн 1990-жылы 1-августта 37 мамлекет жана дүйнөлүк балдарды коргоо, дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмдары биргелешип, эмчек эмизүүнү коргоо жана колдоо долбооруна кол коюлган. Мирбек Асаналиев, Ниязбек Азизов, Өлкө Деми, Жумгал району.